кырларын, сырларын, адамдын жашоого жаралуу максатын таанытам деп ошо далаалат кылып, аракет кылып келем. Ооруну дагы, сыноону да адам өзү жаратат. Жаманды дагы, жакшыны да адам өзү жаратат. Кырсыкты дагы, ооматты да адам өзү жаратат. Ууруну да, урушту да адам өзү жаратат. Масын дагы, касын дагы адам өзү жаратат. Чеберин дагы, чоркогун дагы адам өзү жаратат. Демек, адам көктүн жердеги көчүрмөсү. Чындап айтканда ошо биз жаратуучулугубузду жоготуп, пендечиликке түшүп алганбыз. Кайра ошо башатта адам жаратуучу табият бейиш болуп жаралып, адам ушу жаратуучулугун жоготуп ийген кезде анан ушу пендеге айланган. Демек ошо кайра башатка кайтуу куюну жүрдү. Өзүңүздөр күбө болуп жаткандай, деги эле ушу адамзаттын дүйнөдөгү адамзаттын оор акыбалы, сырдуу кубулуштар, табигый кырсыктар, ушу жер титирөөлөрү, вулкандардын атылышы, суулардын каптоосу, жыл мезгилинин өзгөрүшү, аты жөнү аныкталбаган оору сыркоолор, адамзаттын жырткыч мүнөзгө өтүшү, улуттар аралык үй бүлөлүк пикир келишпестиктер бул ылгоо, өткөөл мезгилдин ачык белгилери болуп саналат. Ылгоо, өткөөл болуп атыптыр да. Ошондо көк асман тарабынан, Кудай тараптан дегендей. Адамзат ошо башатта тилоосу жок жаралган. Тилоосу жок жаралыптыр. Сүйлөө мүмкүнчүлүгү болбоптур. Көптөгөн турмуштун муктаждыгынан анан сөз пайда болгон. Адам көптөгөн эволюцияны басып өттү. Бизге чейинки да кандай доорлор болгон, эми жалпылаштырып айтканда, суу доору, таш доору, темир доору, коло доору, техника доору, азыр эми ошо бир теңдик деген доор келиптир. Көптөгөн системаларды басып өтүптүр. Феодализм, капитализм, байгедей, социализм дегендей. А бирок адамзаттын аң сезими ошончо нерсени басып өтсө дагы, ушу жолду басып өтсө дагы, ааламга жарактуу өнүкпөптүр. Ошо 21-кылымда жерде жашайбыз, бирок ааламдык түшүнүк менен, бийик түшүнүк менен жашайт экенбиз. Ушуга чейин ааламдан билдирүүлөр берилген экен, жана 124 миң пайгамбар болгон дегендей. Бирок бүгүнкү күнгө чейин пенделер сыйынган, пир туткан, ыйга аталган диндер, улуу, касиеттүү пайгамбарлар ошол учурдагы эволюциянын деңгээлине жарактуу болгон экен. Ал кезде техника болбосо, телевизор болбосо, сабатсыз болсо, караңгы болсо дегендей. Кудай ал пайгамбарларга өзүнүн купуя сырын, акырет жүзүн, ааламда дагы кандай нерсе бар. Адамзаттын алдыда жашоо жолжобосун өтө кыска аң сезимдин эң төмөнкү түү менен түшүнүк берген. Ар бир доордун улуу илими болобу? Ооба, мына алтын доор келди деп атат. Ар нерсенин убагы болот, учурчагы болот, улуу илими болот. Себеби ааламдагы, адамдагы тынымсыз өсүүдө касиет күчүнө кирет, элге эркин өсүү буйрулат. Мына бирөө илим менен өсүп атат жан дүйнөсү, бирөө кырсык өсүп атат, бирөө кыйналып өсүп атат, бирөө дин менен эволюцияда өсүп атат, бирөө илимпос болуп өсүп атат. Энергия күчүнө кирет, касиет күчүнө кирет, элге эркин өсүү буйрулат, бурулуш болот. 21-кылымда доор алмашат. Адам ааламдык жашоого жарактуу жан дүйнөгө ээ болот. Ошентип адам көптөгөн эволюция эмгектин, тажрыйбанын негизинде 21-кылымда гени сөөгү жетилди. Бош жаткан кара куш мээси күн баш болуп иштеп баштады. 21-кылымда ааламда дагы, жерде дагы жалпы мыйзам өзгөрдү. Ааламдык эски диндердин кээ бирлери адамзатка карама каршылык жаратты. Саясат катары колдонулуп, согуштар, кыйроолор болуп атат. Адамзат акылы менен ойлоп чыккан ушу 21-кылымда 2000-жылдан бери мыйзамдар өз күчүн жоготуп, эл башчылары деги эле адам эч нерсени чече дагы, жетектей да, токтото да албай атат. Мына каражаттуу мамлекеттер батышта эч нерсени чече да, жетектей албай атат.
Алтын доордо кандай болот экен? Өлбөс жашоо болот экен. Өлүм эмнеден пайда болгон? Өлүм ошо көрө албас, ичи тар, менменсүнүү, ак кара, жаман жакшы, аялга атаандаштуу, эрге эрегишүү, сүйүү, кызганыч ушундан пайда болгон. Алтын доордо өлбөс жашоо келет экен. Демек, ошол нерселерден алыстасак, кыжаалат болбосоң, капа болбосоң, кейибесең, арыздашпасаң, атаандашпасаң, жамандашпасаң, ден соолугуң чың болот да, өмүрүң узун болот. Өлбөс түбөлүктүү боштондук жашоо келет экен. Ошондо адамдын анатомиясы да өзгөрөт. Ааламдан ушу нур келип атат, адамдын денесин өзгөрткөн. Она биз эски кыжаалатчылык менен жашагандыктан анан көрүнгөн жерибизде тешип чыгып, же жара болуп атат, же жүрөк оору, бөйрөк оору деген оорулар пайда болуп, керек болсо кээ бир ооруга медицинанын алы жетпейт. Бир гана доор мыйзамы даба болот. Кылым деге доор алмашкан сайын бардык мыйзамдар, илимдер, жашоо эрежелери эскирет экен. Мына Ленин системасы деле, социализм системасы эскирди. Ансыгандай ошол алмашкан сайын эскирип, жоюлуп, анан доор алмашкан сайын жаңыланып турат экен. Кыргызда ушу жаратуучулук бар экен. Ошо жаратуучулар, же болбосо ошол Кудай сыпат кыргызда бар экен, кечиримдүү, айкөл, көтөрүмдүү, тегиз караган, улутка бөлбөйт, жаман жакшыга бөлбөйт. Баягы жаман адам жок, жан дүйнөсү жардадан бар. Ал пенде да, ал киши да деп мындай эле өз орду менен карап. Ансыгандай ошол касиеттүүлөр жамгыр жаадыргандай азырдагы ыйыктар Кыргыздан чыккан адамдар кыштын чилдесин, жайдын аптабын жоюп, мына табиатты бейишке айлантты. Ушул күнгө чейин аябай талкуу болуп келген, талаш болуп кетти. Союз убагынан бери Манасты жомок, ааламдык дастандарды жомок катары айтып келген. Кийин ошо молдо кожолор, улуттар ошо жомок деди. Ошо молдо кожолор, ошол атеисттер же алар миш деген, жомок деген Манас, Семетей, Сейтекте айтылган бул чындык. Манас дастанында айтылган Каркыра, Талас, Чештеби, Кошой бабамдын коргону бүгүнкү күнгө чейин бар. Мына Кошой коргону эмдигиче бар. Ошол ар кандай динде айтылган тозок дагы, бейиш дагы ошол ачык эле жашоодо. Мисалы мына 18 жыл, 20 жыл түрмөгө соттолуп кетип атат. Тозок да. Же ачык жашоо көрбөсөң, же бир кенен баспасаң, же бала чакаң менен үй бүлөң менен көрүшө албасаң дегендей. Же майып болуп жаралдың, тозок, акчадан. Бейиш эми башталды. Табиат бейишке айланды. Жалган өлүм эмнеден пайда болгон? Ак кара философиясынан, аял эркек гармониясынан, менменсинүүдөн, өзүмчүлдүктөн, жаман ойдон эле пайда болгон. Эми эмне кылыш керек? Деги эле улуу журт, деги эле адамзат табыгы илим алып, жан дүйнөнү өстүрүп, эски рамка, кул түшүнүктөн чыгып, жашоо, бейиш жашоону көзгө көрүнгөн эле жашоодо жашаш керек. Демек, сыйынуу бүттү. Жаратуучулуктун, сырдашуунун, сыйкыр касиетке ээ болуунун жашоосу башталды. Деги эле бул жерде кыргызчылык бул сыйкырчылык. Мына баланын жүрөгүн көтөрөт, кыргызчылык деп. Менин колум эмес, Умай энемдин колу деп. Бул сыйкырчылык, мына бала айыгып кетип атат. Жамгыр жаадырган бул сыйкырчылык. Ташты ысытып, оосу менен бүркүп, састымоону айыктырган бул сыйкырчылык. Куштун тилин белип, колуна кондуруп, куралы жок кезде, октары жок кезде кийик алдырып, айылды баккан бул сыйкырчылык. Ансыгандай ошо башатка кайтыш керек болуп калды. Жана кээ бирлер айтат экен да, кыргызчылыгы бар адамдарга. Анда сыйкырчы деп эшигиңе жазып албайсың сен, кыргызчылыгың болсо деп. Жазып алыш керек сыйкырчылык деп эле. Чындап эле сыйкырчылык же ошол шаманчылык, кыргызчылык ошуга кайтуу мезгил келди. Иниян ак кара жоюлду. Жаман жакшы ак кара дебеш керек. Тетирсинче ак менен каранын ордуна көк жашыл пайда болду. Табиат жашылга, адам көккө айланчу мезгил келди.
Eski мыйзам менен жашаган адам, eski түшүнүк, eski кыжаалачылык менен жашаган адам, ошол эл, ошол мамлекет банкрот болот, ар тараптан кырсыгат. Себеби ааламдан жаңы баягы министр обороны жаңы указ приказын киргизсе, аткарбасаң гуппах, арест, же болбосо наказание, посудомойкага, дневальныйгабы, туалеткеге тазалагангабы, мына ансыгандай ошо кырсык берет. Жок, өйдөлөсөң, кызматыңды кылсаң, жаралуу максатыңды билсең, поощрение берет, укук берет, утуш берет дегендей. 21-кылымда батыш саясаты, медицина, бай мамлекеттер, агым диндер жоюлат. Ааламдык улуу мыйзам ишке кирди. Глобализация деп атат, дүйнөлөшүү. Мына Чыңгыз Айтматовду акыркы өмүрүнүн акыркы жылдарында ошо глобализация деп Кыргызга жеткире албады, же дүйнөгө жеткире албады, акырында ошо Маңкурт деген кинону тартып атат. Өзүн улуу кыргызсың десе тааныбай кетип атат. Оозуна суу тамызган адам дечип. Азырда биз ошо улуулугубузду тааныбай, ошо пулдун айынан мамлекетибизди, элибизди, абийирибизди сатып атабыз. Чындап эле ошондой бир деңгээлге, маңкуртчулук түшүнүккө түштүк. Глобализация бул ааламдашуу. Ааламдык мыйзамдарга же ааламдык түшүнүккө кыргыз элинин жан дүйнөсү туура келгендиктен бул жаңы доордо кыргыз башчылык кылат. Ааламдан келген өкүлбүз, далилибиз, дастандарыбыз, байланыштарыбыз. Анан адамзатты өйдөлө тартышыбыз керек экен, тур састан бери чык деп. Кыргыз башчылык кылат. Эми эмне кылыш керек? Акчаны, убакытты, энергияны пендечиликке коротпой, адамзатты боштондукка чыгарып, ааламдык маданиятка өткөрүүгө коротуш керек. Жөн эле бир кыжаалат болгоча барып илим алып, кичине жан дүйнөңдү өстүр. Жок дегенде энергияңды, убактыңды. Пендечилер бир нерсе кыла бербей, адамзатты боштондукка чыгарууга духовный психологический центрларды ачып, окутуп, теледен орун берип, маданият министрине, билим берүү министрге киргизип, анан адамзаттын аң сезими же маданият ошончо көтөрүлсө, анан саясат ошонун деңгээлинде түптөлөт да. Маданиятыбызды көтөрө албай атабыз. Маданият десе ыр-чоор эмес бул. Аң сезим, о жан дүйнөнү бийик көтөрө албай атабыз. Анан көтөрүлсө, мына кичик иниме караганда мен жан дүйнөм бийик да. Мен досторум улуу, ошол кырылуулар менен сүйлөшөм дегендей. Же болбосо азыр бир мындай көптү окуган, көптү билген адамдар менен сүйлөшүүндө сенин жан дүйнөң бийик болуш керек да, ошолордун сөзүнө түшүнүп, же кеңеш айтып, же талкууга жарагандай. Биз болсо эки көзгө алдырганбыз дагы, пулду кудай кылып, кудай көрүп ошол жака кетип калганбыз. Ансыгандай азыр ушул адамзаттын аң сезимин ааламдык түшүнүккө көтөрүү керек болуп атат. Адамдын түшүнүгү канчалык бийик болсо, ошончолук турмуш сыноосунан, оору сыркоодон кутулат. Адамзат өзүн тааныса, табият деле, аалам деле өз огунда иштейт. Мына айбан менен адамдын айырмачылыгын биз айтып жүрөбүз. Тезеги айбандын, териси, жүнү, сүтү, сөөгү, керек болсо канын кууруйуп балыкка берип атпайбы? Бардык нерсеси пайдага кетип атат. Адамдын тезеги дагы, сөөгү да жерди булгаса, эң жаманы ою, пендече, сөзү, ааламды, абаны, табиятты булгап атпайбы? Тыштаган баягы одноразовый жвачкасын, одноразовый бумагасын, резинкасын дегендей талага калтырып атат, табиятты булгап атат. Сөзү менен булгап атат. Кыш эмнеден пайда болгон? Адамдын кырс мүнөзүнөн пайда болгон. Табиятка адамзаттын жан дүйнөсүнүн таасири барбы? Табиятка, ааламга адамзаттын жан дүйнөсүнүн таасири чоң. Адамзаттын жан дүйнөсү өспөсө, жаратылышта түркүн коопсуздуктар, кырсыктар, кыргындар, сүрүүлөр, өлүмдөр, оорулар көбөйөт. Жан дүйнөдө жаратылышты коргоочу касиет бар. Караңызчы, адамдын жан дүйнөсү жарды болсо, ошол жерде кыргын, кырсык болот экен. Мына адамдык октон тайган мамлекеттерде, бузулган мамлекеттерде, дене рахатына карап калган, же болбосо наркотикке карап калган, же жоктон тайган мамлекеттер кандай кырсыгып атат? Же адамзатка үстөмөндүк кылам деп бийлейин деген мамлекеттер кандай кырсыгып атат? Ошон үчүн кыргыз табият менен гармонияда жашап келген экен да.
Sıyınıp kelген deydi. O men enem çay berse eneme sıyınam da. Töşөгүмдү салып берип атса, алмасын берип атса, мөмөсүн берип атса, жемишин берип атса, суусун берип атса, абаасын берип атса, мен сыйынам да. Өлгөндө сөөгүмдү көбүм алып атса, мострой материал, үйдүн баары, бос үйдүн баары, жыгачташтын баары бүт табияттан пайда болуп атпайбы? Арматураң, цементиң, топурагың, кирпичиң. Эмнеге сыйынбайбы? Эмне уяты бар ал сыйынбай? Көзгө табият Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети. Мына көрбөй атабыз ааламда. Табият эмнеге сыйынганга болбойт? Сыйынат, сырдашат, пикирлеш болуп алат. Кыргыз ошон үчүн табият менен таттуу мамиле жашаган. Табият Кудайдын кабарчысы. Энеңе айтсаң, бир сырыңды айтсаң, атаңа эртелигече айтып коет. Анысы кандай? Ошол табият. Табият ар бир секунд жашообузга күбө. Күбө да кайда бассаң көрүп билип турат. Аба күбө, аба да ошо табиятка, таш, от, суу баары ошол табиятка кирет, төртөө. Ошол табият кыргыздын куралы болуп атат. От, суу, таш, аба. Мына кыргызда сөз бар. От менен суу бул тилсиз жоо деп коет да. Ага карама каршы эч ким тура албайт. Мына батышты суу талкалап атат, өрт талкалап атат, жер титиреп талкалап атат. Ага гана алардын каражаты, закону, көз ачыгы, президенти, техникасы аны токтоткону. Ошентип адамдын түшүнүгүн бийиктетиш керек. Мына менин аракетим. Мен келип алып Сирияга үндөп аткан жокмун да. Же батыштын мыйзамын келип таңылып аткан жокмун. Ооба каражатпы, энергиябы, убакыт коротуп атсак дагы. Адамдык, ааламдык маданиятка өткөрөлү деп атабыз. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак саламатсызбы? Саламатсызбы? Болбой ата сиздики. Улап кете берели. Адамдын турпаты, дегеле могу турпаты, чыныгы кызматына өтүш керек экен. Мына көзү менен көз тийди, сөз тийди деп коет го. Көздөн сакта, жаман көздөн сакта, көрө албас көздөн сакта, бая жаман сөздөн сакта деп коет. Анысы кандай? Ушу көзүбүз менен биз жакшы нерсени жаратсак болот экен. Сөзүбүз менен жакшы нерсени жаратсак болот экен. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы деп атабыз. Арсабек агай. Мен силерге бир суроо берет элем. Алам жөнүндө айтып бергиле, өзүңөр кандай сезип атасыңар алам дегенди. Анан силер дайым эле бирдеме айтып эле жакшы философ болуп эле эметип жүрөсүңөр. Ошондой бир суроо силерге. Аяк жагында жооп берели. Мына темабызды улап. Адамдын турпаты чыныгы кызматына өтөт экен дейм. Ошол барып азыр күнбаш дегенге адам өтөт экен. Күнбаш ошол жанагы таш бетиндеги бабалардан калган күнбаш, ошо каракуш мээ толук иштегендеги мезгил экен. Каракуш мээ толук иштегенде адам жаратуучулукка өтөт экен. Бирөөнүн духун көтөрүү, бирөөгө кеңеш берүү, бирөөгө бата берүү, бирөөгө назар берүү үчүн деле ошол каракуш мээ толук иштеш керек экен. Ошо каракуш мээ бул Кудайдын ордун аткарат экен, жаратуучулукту аткарат экен. Мисалы, кыргызда макал бар. Ой жеткен менен бой жетпейт деп коет да. Ойлонуп турам, бирок колуман келбейт, жетпейт деп. Илгерки адамдарда бою жетпеген жерге ою жеткен ыйык адамдардын. Ошолор ою менен жамгыр жаадырган, ою менен адамды оңдогон, батасы менен, назары менен оңдогон. Кыргызда түрмө болгон эмес. Ошо касиеттүүлөр ортого алып, кызыбы, келиниби, ургачыларын ортого алып, энелер, тентектерин эркектер ортого алып, уят карып, анан бата тартып эле, ошо менен аны пендени периштеге айлантып койгон. Эски сыпатын ошол жерге калтырып койгон. Мына ошондой жаратуучулук иштеш үчүн ошо каракуш мээ иштеш керек экен. Ошо күнбаш болот экен. Адамзаттын турпаты ошо чыныгы жашоону тейлөө үчүн психологиялык бурулушту басып өтүш керек экен. Биз ошо материалдык мирде жүрүпбүз, азыр ошо психологиялык мир, же болбосо ошо магиялык мирге өтөт экенбиз. Мисалы, ой иретті. Ойго жараша оозубуздан сөз чыгып атпайбы? Бирөө менен урушсак деле аң сезимибизге жараша сүйлөп коюп атабыз. Эмоциясы жок жашоо, мээримтөөгү, адамды, табиятты, ааламды ою менен жаратуу.
программалаштыруу. Адамдын турпаты көрүнгөн жашоону тейлөөчү ок болот. Бул закон адамдын түбөлүктүү боштондуктагы чыныгы кызматы өлбөстүгү болот. Өлбөстүккө бейишке чыгуу үчүн жан тан эмоцияны жоюш керек. Эволюцияда бүтүптүр, өсүп 1-чи, 3-чү, 5-чи класс анан институт дегендей. Анан эмоцияны жойгондо анан энергия иштейт экен, баягы касиет иштейт экен. Эмоциясы бар адамда энергия иштебейт. Эмоциялуу адамга энергия конбойт экен. Баягы үйдө урушпагыла периште качып кетет дейт го. Жаман сөз айтылса, ошон үчүн ошо эмоциядан айтылат да, ошондо периште качып. Улуу адамдар унчукпас болгон төрдө отуруп, Кудай унчукпайт, мына бийлигин жүргүзүп атат. Табият унчукпайт, бийлигин жүргүзүп атат. Аба унчукпайт, бирок торнадога айланып кетип атат, бийлигин жүргүзүп атат. Анысы кандай? Ошол унчукпаган, эмоциясы жок адамда энергия болот экен. Ошого касиет жайгашат экен. Өлбөстүккө бейишке чыгуу үчүн ошо жан тан кызыкчылыгын жоюубуз керек. Аял эркек деген мурунку этаптан азыр аттап өтүшүбүз керек экен. Жаратуучулук этапка өтүп, аалам жер менен гармонияда болуу керек. Адамдын турпаты, телосу, психологияга жуурулушкан кезде анан адам жаратуучулугун аткарат. Анчын ошо мына психология аркылуу биринчи жаңы психология деген ааламдык илим жазылган. Ошону айтып атабыз. Ошондо психология мисалы орозодо деле кечке тамак жебейм деген мээңде жүрсө курсагың ачпайт. Же болбосо ажатканага барсаң деле мээңен команда болмоюнча саараң чыкпайт. Анысы кандай? Ошо психологияны түздөшүбүз керек экен. Ошо психологиядан адам ооруп атат. Дене турпатты ошо психология, ой, нерв, кыжаалатчылык, жаман ой ошо адамды оорутуп коюп атат. Адам мурун пенде болуп жүргөн болсо эми азыр адам Кудай болот. Адам жаратуучу болот. Бул чыныгы кызматка которулуубуз. Ошо жаратуучулукка жетмейин адам ар тараптан кырсыга берет. Мына келаткан жаман сөздү, кырсыкты жакшыга буруп кой. Бул сенин жаратуучулугуң да. Кыргызда болгон ал. Ок оосуңа таш деп энелер жакшыга жаратып койгон. Андай эмес, мындай деп. Бул чыныгы кызматыбыз ошо экен да. Ошондо жер жашоосунда адамдан ыйык, улуу, касиеттүү, эмгекчил, эсеп кысапты туура чыгарган, жаратуучу эч бир күч жок экен. Чеберин дагы, чоркогунда адам өзү жаратат, масын дагы, касында адам өзү жаратат, урушундагы, уурусунда адам өзү жаратат, сыноосундагы, оорусунда адам өзү жаратат. Турмушту дагы, түштү да адам өзү жаратат. Жан кыйнаган ооруну да адам өзү жаратат. Бийликти дагы, тардыкты да адам өзү жаратат. Бакытты дагы, байлыкты да адам өзү жаратат. Түшүнүгүңө жараша түш көрөсүң. Ошо түшүнүк канчалык бийик десе, турмуш туткунунан кутуласың болуп атабыз да. Биз майда баланын бир оюнуна түшкөндөй болуп атабыз. Мына карап көрөлү. А дешебиз, бу дешебиз, жамандашабыз, акыры болору болбос үчүн эле бир эки-бир тууган урушуп атат. Бир жатындаш аталаш дегендер. Өлүп калды, баары калды. Кыргызда бир даанышман айткан экен да. 30 күндүк орозодон, 5 убакыт намаздан, ажыга барып келген Алла үчүн ошо орозо кармадым дейт. Андан сооп иш жок, бул соопчулук үчүн кылдым десе. Андан сооп иш бар деп бир даанышман айткан. Кандай сооп иш бар десе, эки урушкан адамды жараштыруу дейт. Чындап эле да мына. Турция менен Россиянын мамилеси деле эки адамдын эле пикир келишпестигинен. Дүйнөдө деле ошол болуп атат мындайча айтканда. Ал болсо адамдын баары бир да, өңү, түсү, келбети, түшүнүгү баары эле бир. Айырмасы салты, саясаты, тили эле бөлөк. Анысы кандай? Ошо ааламдык түшүнүккө биригет. Деги эле Кыргыздан түрк тилдүү эл таралган дейт бул жерде. Андан улуттар таралаган. Азыр Кыргызга бирикчү же кыргызчылыкка бирикчү мезгил келди. Адам жаратуучулук акыл эске ээ болгондо турпаты менен жаны биригет, өлбөй калат. Нурданат, нурдан жаралган. Жаратуучу жоопкер сыйкыр дүйнөсү адам болуп калат. Кудай эволюция болду, бийиктеп кетти, өйдө эле эми адамдын башына оор күн түштү. Өзү боёш керек, өзү жомоктоштуруш керек, өзү жаратыш керек. Мисалы мына мен духумду эч ким түшүрө албайт. Мен өзүмдү ушинтип жаратам. Менин духум эчтекеге багынбайт. Керек болсо мен жашоонун жомогумун, мен жомоктоштурам жашоомду. Мен жашоонун боёгумун.
Мен улуу түшүнүктүн ээсимин. Анысы кандай ушу мантра, самап айтуулар бар, аны ошол сиңет экен да, ошол иштеп берет. Бул жогорку жооптан сезимге улуу окуулар аркылуу гана жетишет. Мына биз окуу кылып атабыз бул жерде. Мына этап менен кичинеден түшүндүрүп. Улуу окуулар аркылуу гана жетишет. Телодон, турпаттан энергия бөлүп чыгарганда адамда эмоция жок калат. Жан дүйнөсү бейишке ээ болот. Адам өз укугун, милдетин түшүнөт, өзүн тааныйт. Ошон үчүн бүгүнкү күнгө чейин тааныбай келгенбиз. Жер ааламдын огу болуу адам болуп калат. Ордун табат. Ааламдан күткөн сыйкыр күчтүн баары эле адамдын өзүндө. Бизге ошол жерде оператор балдар айтып атат, канча бир күндөн бери түш жооруп бер деп чалып атышат, бирок темалуу болбогондуктан ошо анын звонокторду кабыл албай, жооп бербей сизге байланыштырбай атабыз деп. Учурдагы түш бул периштелердин эле тарбия сабагы. Түштү ал жөн эле сууга айтып кутулуп койгондо болбойт. Түштүн талабын так аткарыш керек. Түш аян деген болгон бул кыргызда. Анысы кандай түш жооруларда жаңыча жоорулуп калган. Парад планета болду жана 12-жылы, 2000-жылдан кийин доор алмашканда, анан жылдыздар төлгөсү дегендей эле жылдыздар өзгөргөндө түш жоорулар дагы өзгөргөн. Ошондуктан кандай болсок дагы бир кабыл алып, кеңеш бергенге биз аракетибизди кылабыз. Эжекен бир суроо кылып кетти, аалам жөнүндө кандай түшүнөсүз деп. Аалам, табият, адам үчөө киндиктеш деп түшүнөм. Анан толук айта албадыңыз да, мага түшүнүксүз болуп калды. Аалам бул түбөлүктүү, унчукпас, чыныгы жыйынтык менен иштейт. Ааламды, табиятты, адамзатты Кудай башкарып турат. Ааламда эмне деген керемет күчтөр бар. 6 катар аалам бар деп коет. 7 катар жер бар, 7 күн бар, 7 түс бар. 7 жылдыз бар, 7-нин бири ыйык дегендей 7 нота. Анысы кандай? Ааламда ошо 6 катар аалам бар. Могу жер жашоосу, бул пендечилик жашоо болсо, рухуң, жаның учканда бул жерде арбак жашоосу бар. Бул ошо бир аалам деп айтылат экен. Экинчи жаннат бейиш дүйнө, үчүнчү соңку дүйнө, анан нур дүйнө, анан ааламды кызматка даярдык, анан арбай болуу деп ошо 7-чи катарда ошо адам ата өбөнө баштаган арбайлар, ааламдык секир күчтөр турат экен. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак, саламатсызбы? Саламатсызбы? Угулбай калды окшойт. Урматтуу улуу журтум, ошентип эмнеге жер баягы 7 күн, 7 түз дегендей, көрсө 8 ошол аалам экен. Жанагы чексиздик. Бул жерде да ошентип берилет 8. Ошондо 7 менен жер чектелет экен, дагы чексиздик ушул ааламда экен. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак, саламатсызбы? Астан алайка суроо берейин дедим менем. Айта бериңиз. Алло. Айта бериңиз. Телевизордон кичине алысыраак туруп сүйлөсөңүздөр угуп атабыз сизди. Берейин деген суроом, сиз жана айтып кетпедиңизби? Эмоция касиеттүү адамдарда эмоция болбош керек депчи. Ошону тагыраак айтып кетсеңиз, көп эле касиеттүү кыргызчылыкты карманган адамдар, эмоциялуу адамдарда антени ар бир адамдын жүгү болот, ар бир адамдын өзүнүн караганда, ошол адамдын карагандай милдеттемелер болот да. Бир мисалы жакшы адамды карайт, жаман адамды карайт, оорулуу адамды карайт, ин шайтан менен ооруган илешкен адамдарды карайт. Ошолорду карагандан кийин ар бир адам карап бүткөндөн сөзсүз эмоцияга берилет деп ойлойм да. Сиз буга кандай дейсиз? Сиздин оюңузду тагыраак айтып кетсеңиз. Жакшы. Сиз абдан туура айтып атасыз. Ар бир адамдын ошо ичинде каны, жаны, таны, жини болот. Ошондо эми эмоция бул жерде
Ооба ошо кыргызчылыкта жүрөт дейбизби, көз ачыкпы, же дуа салган адамбы, же хасид окуган молдобу, баарында эмоция бар. Азыр эми ошо эмоцияны жоюш керек болуп атат да. Мисалы менде эмоция жок. Болгон буга чейин. Азыр жок. Себеби эмоция адамды ооруга алып келип коет экен. Эмоция болгон адамга энергия иштебейт экен. Эмоция бул кандай? Керек болсо, аял эркектин ортосунда дагы мамилени бул эмоция деп айтсак болот да. Ошондо биз салтыбызды өзгөртүшүбүз керек экен. Мисалы келинчегибизге же эгизибиз деп коебуз, эрди катын болуп жашабагыла делет. Кыргызчылыкта жаңы илимде. Эгиз болуп жашагыла дейт. Ошондо бирөө артка тартпаш керек да пендече. Тетирсинче нени сүйлөп атасың, кандай түшүнүп атасың деп эки мамиледе ушундай өйдөлөп кеткен кезде экөө эгизге окшоп калат. Бирин-бири түшүнүп калат. Анан экөөндө тең жаратуучулук иштейт. Эгер эмоция болуп эле эскиче боло бергенде, мына ааламдан азыр нурдан там деп аябай абага коюлуп, же болбосо бу жерде эми мындай тереңирээк айтканда инопланетандар дейбизби, аалам күчтөр жерге түштү, алар энергия менен жашаганды жакшы көрөт экен, же нурдан тат экен. Ошо кезде биз эмоция менен жашагандыктан анан эркекке кыргын келген мезгил болуп атат. Эркек кызыл кандуулук менен жашайт экен да. Мына азыр карасаңыздар, эркектер көп өлүп атат. Эмне болуп өлүптүр? Жатып өлүптүр, анан тигинтип өлүптүр, анан бир жерде деп. Ошол эмоциядан оору пайда болуп атат. Анан ошо эмоциялык адамга энергия келген кезде анан көрүнгөн жерин тешип чыгып атат да, баягы телосын боштондукка өткөрбөгөндүктөн рак, шишик, жара же болбосо ошо организмдерин кармап коюп атат. Ошон үчүн эмоциядан эң биринчи эмоция менен күрөшүш керек болуп атат. Эмоция ошо ичи тарлык, көрө албастык, көз карашка алдырышкандык. Анан энергия дегенде, мына ошол инопланетан энергия менен жашайт экен. Мына азыр адам ошо энергияга өтүп баратат. Ошон үчүн жана тамакты аз жеп баратат да. Энергия менен тамактанып атат. Мына бир жиликти түгөткөн адам жок. Мурун бир койду жеп койгон бар деген болгон. Азыр сары май деле столдун үстүндө желбей калды. Анысы кандай? Ошол эмоциядан азыр чыгыш керек. Анан эми баягы мен сыйлайм көз ачыкты деле. Ооба бир көрүнүштү көрүп чочуп атат. А бирок илими жок болуп атат да. Мына ошондон анан мен сени айыктырып коем. Анан мен сени тагдырыңды түздөп коем. Анан пул алып кел, анан акчалык алып кел да бирде мени коюп атат. Жок, андай эмес. Ал өзүнө көрүнүп аткан көрүнүштү бирөөгө таң болуп атат. Мына ошол көз ачыктарды ээчип алып, Түркистан дегенге чейин кыдырып кетип атат. Бул өтө жаңылыштык. Капа болбоңуздар. Казактын аталары эле касиеттүү экен да кыргыздык эмне ылдый экен. Кайра карап көрөлү, талдап көрөлү да, мисалы. 12 000 сомбу андан ашык чыгым төлөп барат экен. Кетсе 2 000 сом жолуна кетмек. Кайра акча жасоо болот. Анан келип алып орду ачыш керек. Анан элди уюштуруш керек. Анан кайра ошол жака жөнөтүш керек. Анан колуңда болбосо да кан чыгарыш керек. Же көз ачык эмес. Же мазар кыдырып кеткен адам эмес. Анан келип алып кайра намаз окуш керек. Анан ак кийиниш керек деп эле бир азапка түшүп атат. Ушунун баары жаңылыштык болуп атат. Ар бир адам касиеттүү, ар бир адам өзү энергиялуу. Могу светти туура эмес туташтырсаң деле замкание болот го. Анысы кандай? Ошол касиетибизди эле туура эмес иштетип атабыз. Анан өзүңүз айткандай эмоциядан чыгыш үчүн мындай мантра бар. Жаратуу. Менде эмоция жок, менде энергия бар. Мына менде ошентип чыккам. Мен эмне ал майда сөзгө илешем? Мен улуу түшүнүктүн ээсимин. Менин сыйкырчылыгым бул ишенимдүү духум. Мен духумду көтөрүп жашайм. Дух алтын доорду куруучу күч. Сен духуң канчалык бийик болсо, ошончолук көңүлдүү жүрөсүң. Көңүлдүү жүрсөң көп иш бүтөт, көңүлүң жок болсо көрүнүп турган иш бүтпөйт. Ошон үчүн эмоция, эволюция бүттү. Азыр энергия деген жашоого келиш керек. Анын баары эле касиеттүү, анан аларда эмоция бар. Ооба, алар ошо өзүн тааныбай аткан бир этапта жүрөт. Ошон үчүн мазар кыдырып жүрөт. Ошон үчүн өзүн тааныбай атат. Колуңда илим барбы? Жок, эч кандай. Жол жобо барбы? Жок. Касиетиңди кабыл ал, акчап келсең, адамдын өзүндө касиет. Кийин эл ойгонгондо сиздерди тилдейт. Каргайт, мен убактымды алыптыр, ошо көз ачык. Ошо ар кандай агым дин убактыбызды алыптыр. Жөн эле эволюцияга байлап атпайбы алып барып, барып эле сыйыныш керек деп. Азыр сыйынуу доору бүттү го. Атаң уруп атат, мына кырсык берип атат. Жашообуздун өзүбүздө эле ден соолуктан, иштен, бала бакырадан, пикир келишпестиктен. Ошентип атаң тилдеп атса, анан атаңдын сырын билиш керек да, сырдашып
Жолун табыш керек. Анан сыйына бергенде эле атаң уруп атса эле ата кайра бейчи сакта дегенде болбойт да. Эмнеге кабагы бир көлдү. Ансыгандай бул доордун эле талабы болуп атат. Сыноо берилгенде анан адамда өсүү башталат да. Ошо өсүү керек, изденүү керек, илим алуу керек. Өзү менен өзү кирешүү керек. Өзүңүз өзүңүзгө душмансыз. Өзүңүздүн көкүрөгүңүз тозок. Биз жомок жашоону эле тозокко өткөрүп алганбыз. Бейиш жашоону эле кейишке өткөрүп алганбыз. Кейип эле. Ыр жашоону эле бир чырга өткөрүп алганбыз да. Ошондо эле мына тозоктон эле жомокко чыгалчы, могу жерди жоёлчу, кышты, музду, өзүмчүлдүктү, көрө албастыкты дегендей. Ушинтип урматтуу улуу журтум, чындап кыргыз желкесинде табият бейишке айланды. Биз милдеттүүбүз ушу табиятты боёп турушубуз керек. Апаңды барып деле мактасаң, духу көтөрүлүп калат го, апаком ой деп. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Угуп атасызбы мени? Саламатсызбы? Ака, ушул сиздин бүт могу сүйлөгөн сөздөрүңүз бүт бага аябай неме кылам да, маани берем да сиздин ар бир сөзүңүзгөчү. Анан ушул кээ бирөөсү ар кандай сизге жоопту суроолорду берип атпайбы? Ал ошону айтып атсаңыз, эң элементарный эле нерсени кээ бир адамдар түшүнбөй атканын ушу байкайм да экрандан сиздинчи. Ушул сизге Кудайым ушу жолуңузду берип эле качан болбосун эле көгүлтүр экранда жүрө беришиңизге мен тилектешмин да. Рахмат. Себептен көп көрөм, көп чалбайм мына ушул. Бир эле чалам ушул өзүм неме мнениям билгиски кетейин дегем да. Рахмат. Ооба, урматтуу замандаш. Чындап адамзаттын аң сезими өтө паска түштү да. Уяласың, чындап эле уяласың да, чындап эле уяласың. Сиз айткандай. Мынтип суроо берип атат, мисалы, чубак ажыга. Менин аялым кетип калды, эмне кылам дейт. Менин эрим мынтип атат, эмне кылам? Ой, ал өзүңөн, сен өзүңүздөн да ал киши эмне кылат сага? Эмне кеңеш берет? Ай, сен өзүң кырсыгып атпайсыңбы? Сен Кудай келип жазалайбы? Же ааламдык күч, же ошо периште, же пайгамбардын руху келип жазалайбы? Сени ошо бирөө аркылуу жазалап атат. Сен өзүңөн изде, ишиң жүрбөсө ичиңен изде. Сен өзүң эмне башка кырсыкпайт, сен кырсыгып атасың. Ансыгандай ичиңиздерден издеңиздер, ошолорду угуп таң каласың да. Ушунча адамзаттын аң сезими ушуга түштүбү депчи. Бир жанын ит деле багат. Ит кайда барса деле, ит өлүгүн көрсөтпөй кетип атпайбы үйүнөнчү. Мына жакшы ит өлөөрдө жок болуп кетет дейт. Өлүгүн үй бүлөгө көрсөтпөй эле атат. Бизчи бир жан үчүн элди алдап атабыз. Бийлик үчүн, мансап үчүн бир анекдот жомокту айтып атабыз. Каякта биздин абир. Бир жанды багыш үчүн эки элди чабыштырып атабыз, жерди сатып атабыз. Бир ушу жанды багыш үчүн үй бүлө бусуп атабыз. Мамлекетти бусуп атабыз. Караңызчы, ушундан кантип козголбойт. Мына баатыр биз. Бүгүнкү күндүн баатыры. Ар кандай агымдын келсе, ардыга бөлүп атат да, ойлонуп көрүңүзөрчү. Кайсы дин кимге жакшылык алып келди мына? Сирияда кыргыздын балдары жүрөт дейт. Да бир жерде жүрөт дейт. Арданасың, тобогулайын. Жок бул жерде жашоо. Ар кандай мына саясат келип атат, чабыштырып атат, бөлүп атат. Мунун баары жөн разделяй властвуй болуп атат да, бөлүп эле башкаралы болуп атат. Бирөө келип сырттан бир жакшылык алып келеби? Алып келбейт. Сырттан келген акча кыргыз элине эч качан буйрулбайт деп билдирилип болот ааламда. Чын эле мына акча үчүн Кытайга бир материал сатып үйүптүр дейт, Америкага сатып үйүптүр дейт, акча үчүн тобогулайын Кудай. Байың пайдасы жок, байың сайда жаткан ташка окшош дейт. Анда байлыкты сага не берди? Сен эл аркылуу байыбадыңбы, алдадыңбы, же иштедиңби, элден таптың да. Бербейсиңби мезгили келди. Колуңан келсе жардамыңды кыл. Ошон үчүн эсеп кысап башталды. Байлар укмуш банкрот болот. Бийликтин мыйзамы чектелет. Өткөөлүү болуп атат. Мына бир доордон бир доорго өтүү болуп атат. Ошону мына Эмелекиним айткандай, элементарный эле бир сөздү түшүнбөйт. Анан, сен неге чыктың, телени сатып алдың беле дейт да. Сен мусулмансыңбы же шамансыңбы дейт. Ой, кыргыз өзү шаман, бөлүп койгон да анычы. Бөлүбөш керек да, уруштурбаш керек адамды, жуурулуштуруш керек да. Булар теңирчи дейт. Өткөндө бир SMS жазат, теңирчилер качан жок болот дейт да, тобогулайын. Ошентип не кыласың бөлүп? Сен кимсиң? Мен теңирчимин деп айтып аткан жокмун. Эми теңир деп сүйлөп койсо эле адам күнөөлүүбү? Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Угуп атабыз. Алыстап кетти окшойт көрөрманыбыз.
Muna qarаңызчы, bölböş керек da. Biz bölüp atkan jokpuz da misалы. Uluu adam kaçan bölöt? Anan janın geyit da. Anan oşontup nege ululuğun taanıtış керек da. Sen zимани будь деп койгон сууң дейт да. Men жаман конец света болот деп атты да ал кездечи. А мен аны буруп койдум. Моға тамак көп келсе деле ашказаның менен сиңирип жеп коесуң го. Жокко айлантып коесуң го, жакшыга буруп коесуң го. Не кылдым мен? Мамлекетти чачып ийдим же бирде мени алдап алдымбы? Колуман келген балда чакамдын ырыскысын элге берип келем да. Өзүм бир чет мамлекет көрө элекмин. Санагам тынбайт четке чыкканга. Кыргыз ушинтип жер карап турса, таш ылдый кубалап атса, түшүп атса. Кызы ордунда, жигити ордунда болбой атса, улут үчүн бирикпейбизби жок дегенде башыбызда. Өз эле бир сөзүбүздү сүйлөй бербей. Анан арган кетет экен да. Бала чакабыздын ырыскысын элге берип атабыз. Бала чакабыздын ырыскысын ушул гезитке, телеге, китепке дегендей чыгарып атабыз. Колдон келсе эле бир жардам кылалы дебиз, эшикте бир кишиге бир кредитин бүтүрүп берсек экен, бир банктан үйүн чыгарып берсек экен деп эле жүрөбүз мисалы. Ансыгандай урматтуу улуу журтум. Убакыт дагы аягына келип жетти бизге бөлүнгөн. Арбай тирик, сен аны көрө албайсың. Арам акыл оюңду бөлө албайсың. Андан көрө көөдөнүңдү көктөндүр. Акыретте арбай адам экөөнү бөлө албайсың дейт. Ансыгандай бул бүт ошо адам ата обоне баштаган арбайлардын билдирүүсү. Бул табыгы илим түшкөндө жердеги табылма илимдер күчүн жойду. Демек, биз айттык, дедик, кабар түштү, сунуш түштү, тапшырма түштү. Эми багытыңарды таппасаңар ар тараптан кырсыгуу болот. Кырсык ар тараптан кысыгат. Анан ошондон кырсык келгенде анан изденүү болот. Бул ар дүйнөдө болот. Себеби бир түшүнүккө, бир мүнөзгө биригүү болот экен. Улут жоюлат, уруу жоюлат, керек болсо чек ара жоюлат. Адам ааламдык жан дүйнөгө же түшүнүккө ээ болот. Эмки жумада ушул күнү ушул саатта жолукканча сак саламатта болуңуздар. Бир түндө бир өмүр өлөт, жаңы күн пайда болот, жаңы түшүнүк пайда болот. Анысыгандай өзүңүздөрдү кечириңиздер, өзүңүздөрдү соттоңуздар, өзүңүздөрдү оңдоңуздар. Бирөөлөрдү дагы жаңы таанышкандай кечээки урушкан адамыңыз менен жаңыдан кабылдаңыздар. Менин байланыш телефонум ушу түш жору илимдер боюнча 550 788 188. Эмки берүүдө көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.